Гүлдүн 7 акеси. Тилекмат аке. Тилекмат чечендиги жанда жок, жылуу сөзү менен жыланды да ийининен чыгарган киши болгон. Анын калыстыгы, таразадай тактыгы азыркыга чейин насаатталып айтылып келет. Тилекмат аке бийлик төбөлөрүндө даанышман кеңешчи, ар кандай кыйын иштерди оң жагына оодарып келген элчи катары таанымал болуп, эл көйгөйүн эл пайдасына чечип турган. Анын бир жолу боо менен Сарбагыш чатагына казактардан аралашып кетүү коркунучу туулуп калган кезде элчи болуп Тезек төрөгө барып, ага ушунчалык акыл моюткан сөз айтып, эки урууну гана эмес, жалпы кыргыздарды бир кыргындан сактап бата алганы айтылат. Жылкы Айдар уулу Тилекмат бул жолу 1799 же 1008 жылы, 1793 жылы дегенде пикир кестешет. Азыркы Жети Өгүз районунун Тилекмат айылында мурдагы Шалбаа деген жерде туулган. Атасы